адамдын канаты. Жылкы алгач ирет адам баласы тарабынан Лидияда колго үйрөтүлгөн. Жылкы латын тилинен алынган. Жылкы малдар тукумундагы сыңар тыяктуу жаныбарлар урусу. Сымбаттуу, ири, денесинин узундугу 2,5 метр, жалынын бийиктиги 1,5 метр болгон үй жаныбары. Буту узун, тез жүрүүгө ыңгайлуу. Жүнү коюу, жалы куйругу узун, азуулары 4 чарчы жалпак келип, чөп чайноого ыңгайлуу. Жапайы жылкы мурда Европа, Азия жана Африкада кездешип, талаа, чөл жана жарым чөлдүү жерлерде үйүрү менен жашаган. 7 түрү, 4 уруучасы бар. Бакма жылкы бардык континентте кездешет. Алар күч, унаа катары, эт, сүт алуу үчүн асыралып, ат спортунда пайдаланылат. Колго үйрөтүү биздин заманга чейинки 4-миңжылдыкта башталган. Жылкынын 200дөн ашык породасы бар. Угуу, көрүү, жыт билүү органдары жакшы өрчүгөндүктөн аларды колго үйрөтүү көнүктүрүү оңой. Кунанында жетилет да быштысында үйүргө кошулат. Адам баласына салыштырмалуу бээ курсагындагы баласын 11 ай бою көтөрүп, жалкы кулун тууйт. Кулунун 5-6 ай эмизип, күнүгө 11-15 литр сүт берет. Жылкы баласы 25-30 жыл жашайт. Атагы алыска кеткен аттар тууралуу көрсөтүүбүз аргымак назарыңыздарда. Сиздер менен мен Бактыгүл Момбекова. Бүгүн Манхэттен аты тууралуу сиздер менен тааныштырмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бизге Манхэттен тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Манхэттен өзү 3 жашта. Таза кандуу англиялык порода. Бул холдинг деген атактуу ат болгон, ошонун баласы. Күлүп, жүгүргөнү жакшы. Ушу 3 жашта топтоп даярдап атабыз. Тай кезинен эле жакшы жарыштарга катышып жүргөн. Кийин кунан чабышта, аламан чабыштарга баардык жака эле катышып жүрөт. Өзүнүн жашынан жакшы аттардын бири десем жаңылышпайм да. Атасы да, энеси да бул таза кандуу англиялык породалар. Бул бир 10 жыл мурун, 15 жыл мурун бизде ошо холдинг деген бир жакшы ат болгон. Ошол байкелердин аттары болчу, ошолордон уруктукун болуп туруп, ошол сатып алган. Бунун астында келечеги кең. Кудайым буйруса, жакшы өнөрлөрүн көрсөтөт өзү. Анан кичине чогураак. Эң эле мындай көрүнүктүү байгеси ошо жарыштардагы Манхэттен. Көп эле жерде биринчи орундарды алып жүрөт. Экинчи орунду алган да болгон, үчүнчү дагы орун. Бирок кеп багы кеп биринчи месседе эмес да, кеп багы участиеде деп коет. Бирок уят болбойт да. Бир күн 2 жолу бастырышып, жем чөбүн ой жобагында беришет. Витаминдерин буларга атайын витаминдер болот, ошолорду алдырып беребиз. Витамин убагында беришин керек. Бул бүлүк негизи мындай кичине мындай назигирээк болот. Анан буттарында байкасаңар жука, атайын нагафалар тагылып, ошо менен өз убактысында баштырып, өз убактысында иштешет. Азыр ошо как раз даярдап атабыз азыр. Бир айдан буйруса жарыш болот, ошого дайындап атабыз. Кыргыздын уулдары баардыгы эле атка кызыгат го, бирок ата тегибиз чоң атабыз жакшы бир сайыпкер болгон. Раматылык Шамшой Көтөбаев дагы айыштабыз болгон, кайта эле абабыз болот. Ошол да жакшы ырлар чыгарган, аттар келет деп. Ошол ата тегибизден бери теги чоң атабыздан бери калган ушундай атка кызыгуубуз бар. Ошодон деп ойлойм го. Ал эми биздин программада көрсөтүлгөн тулпарлар бул жылкылардан айырмаланып өзгөчө көңүл бурууну талап кылып, жылкы баласынан башкача колдоодо багылат. Себеби бул жылкылар эл сынындагы адамзат суктанган өзүнүн күлүктүгү, кыракылыгы, көрөгөчтүгү, көсөмдүгү менен айырмаланган аргымактар болуп саналат. Атагы алыска тарап, көркөмдүгү көз тайдырган Манхэттен башка жылкылардан айырмаланып оор жүкчүлүгө да, миңгиге да кошулбайт. Жалаңгана белгилүү жарыштарда сайапкерине атак алып берүү үчүн же болбосо байге утуу үчүн дагы колдонулбайт. Тулпар жалгыз гана аргымак үчүн фанат болгон, ат багуучунун көркөмдүк хоббиси үчүн колдонулган жаныбарына айланды. Бапестеп багып, барктап таптап, кээде гана өтө курч жана күчтүү мелдештерге кое берилчү куралы болуп калды. Көркөмдүгү талаш туудурбаган аргымакка атайын багуучулар, үйрөтүүчүлөр жана дагы адамдын эле эмес айбандын да тилин таба билген атайын асыроочулары көзөмөлдөп турушат. Баланы сейилге алып чыккан сыңары жаратылышка чыгуу убактысы, өзүнүн жем, чөп, туз тизмеси, суутуучу убагы баары так даана көрсөтүлүп, өз убагында көзөмөлдөнүп турат. Сейилден кечиксе баладай таарынып, көзөмөлчүгө туягын көтөрүп, кылыктанган жайы бар. Анан дагы
өз багуучусун таанып, сүйүнүп кишинемей адаты. Манхаттендин туягын алмаштыруу, жалын тароо, кирдеп калса жуунтуу, ооруп калса дарылоо, көздөн сактап ар кандай мончокторду тагып, кооздоо, көзөмөл жүргүзүү ат багуучунун мойнунда. Ат менен адам бири-бирин жактыргандыктан жумушу да, хоббиси да ат менен тыгыз байланышта. Манхаттен жакында мелдешке чыга тургандыктан ар кандай сыноолордон өтүп, диетасын кармап, маарага даярдык күч. Ири ысымды иргеп салбай, жарышта жеңүүчү болот деп ишенели. Бул хан деген биздин атыбыз. Жакка келгенине 3 жыл болуп калды. Сол өзүңөр көрүп тургандай бир жерде турбайт, таза кандуу. Анан 4 жаш болду азыр. 4 жаштан бери ушу 3 жыл болду жакка келгенине. Анан азыр көп тойлордон ушу жакшы белгилүү. Азыр эми даярдап жатат аслында. Ата көп немелерди алып жүрөт, торундар. Негизи адам бул атка жакын болсо, ошол убакыт саат менен берилет ар бир атка. Анан весине, салмагына, анан аттын өзүнө карап, ошого аппетитине карап беребиз да. Бирок бир определенный бир нормалар менен беребиз. Көп берсе да болбойт, аз да бериш керек. Жетиштүү кылып беребиз. Анан убакыт саатында витаминдерди бериш керек. Ошонусуна карап, бул саякерлерибиз ошого карашат. Ат багууда сизде мисалы үчүн киреше көбүрөөк болобу, чыгаша көбүрөөк болобу? Эми негизи атты киреше табамдап бакпаш керек. Бул ата тегибизден калган салттыбыз бар да. Эми баягы кыргыздын оң канаты ат деп коет. Ошон үчүн көп деле кирешесине кызыкпайбыз. Негизи бул биздин баягы мындайча айтканда хоббибиз да. Атка кызыгып, анан ошо ата тегибизден калган нерсени урпактарга, бала чакабызга өткөрүп берели деген ой менен. Бир кезде сиз баккан жылкылар ошо сиздин атагыңызды алыска чыгарат деген бир ойлоруңуз барбы мындай? Үмүт кыласызбы ошого? Эми баардык эле адам үмүт кылат го. Баардык эле адам ушинтип ойлойт, мен атым жакшы байгелерге жетсин, жакшы чабыштарда жеңилсин деп. Эми муну сөз менен айта албайсың. Муну ошо ат чабышка барганда көрүш керек. Бутун кокустатып алгандан улам мелдештерден четтетилип, учурда тыкыр көзөмөлдө экенин айтышты. Хандын өзгөчө сапаты бар. Асыл тукум аргымактардын бири. Айырмачылыгы өтө эле оюнкарак, адамсымал, өзүн чөйрөдөн өзгөчө сезип, менменсинөө же болбосо жылдыз болуу сыяктуу сапаттарга ээ. Ата теги мыкты аргымактар болгон. Ат багуучунун айтымында хандын бул сапаты энесинин гени аркылуу өткөндөй. Себеби энеси дагы шайыр шатман, оюн зоокко жакын, адамды түшүнө билген, сулууча келип кашкасы башкалардан бөлүп турган көрктүү жаныбар болгон экен. Жылкы баласында негизи эненин гени күчтүү келет деп коюшат тура. Тил алчаак, саяпкери менен сүйлөшө билет. Көбүнчө ат кармоочу жайларда байланып тургандыктанбы, же өзүнүн шоктугу эл көп болгон учурда же сейилдөөгө чыкканда сымбатын көзгө көргөзүп туйлап коюу адаты бар. Көпчүлүк тулпарлардан айырмаланып, таза тыкан болгусу келет. Туягын көп желитпейт. Кыйын кырдаалдарда кантип чыгуунун жолун табат. Минген кишиге да кыйынчылык жаратпайт. Өзгөчө ат багуучусу Настянын жанындай көрөт. Настя дагы башка күлүктөрдөн көрө ханды жактырат. Анын тагдыры да хан менен байланышкандай. Бул аргымак менен сейилдөө ат багуучу үчүн көктөн издегенин жерден тапкандай эле бир укмуш көрүнүш. Хан дагы багуучунун кыялына көнүп, анын ою менен болот. Ооруп калса көзү жаштап, багуучуга ыктап, башын жүлөп калмайы бар. Саяпкер сырын түшүнүп, дарылоонун аракетин көрөт. Ачык көңүл жаныбардын катарын толуктайт. Шоктугунун айынан туягын кокустатып алган учурлар көп эле кездешет. Мелдеште да кадимки хан сымал маарага оңой жетип, көксөгөнүн бербөөнүн аракетин көрөт. Хан жетчү ийгиликтер алдыда, ал болгону 3 жашта. Кезектеги күлүк ат бул аты Фабула. 2 жашта. Атасы атактуу Бамбук деген ат болгон. Ошонун баласы, апасы Фунтик, Кыргызстанда бир көп жолку чемпиону. Атасы дагы, апасы дагы көп машиналарды уткан, көп мелдештерди жеңишке жетишкен.
Анан тай кезден алып ошого таптап ошого даярдайбыз. Азыр бул 2 жашар, азыр тай мына жазга чыкса буюрса кунам болот, бирок көп эле жеңишке жетип атат. Өзүнүн тайлардын арасында эми Кыргызстанда бир жакшы тайлардын бири десем жаңылышпайм. Таза кандуулардыкы ничке болот. Абдан ничке болот. Анан мындай нежныйраак болот да, таза кандууларчы. Көбүнчөсү ошо ата тегин карайбыз да. Атасы ким, апасы ким дегендей күлүк ошондон карайт. Эми жеми негизи күлүктөрдүн баардыгы эле арпа да. Анан бирок көбүнчөсү сулуу беребиз. Бул сулуу, буларга көп семиргенде болбойт. Көп арыктаганда болбойт. Ошон үчүн өзүнүн баягы салмагын, өзүнүн салмагын, анан өзүнүн формасын абдайын карап туруш керек. Анан көбүнчөсүндө эле витаминде да турушат да. Анан алма, сабиз, витаминдерди көп беребиз. Анан булар өзүнүн бир кандайча айтсам, бул күлүк мисалы үчүн аламан улактын аттарынан же беш-бештеги улактарынан булар айырмаланып турат. Булар кичине назигирээк келет да. Негизи атты таза кармасаң жакшы го. Анан баягы адамдын эң жакшы сапаты бул таза болуш деп. Ар дайым атты таза жакшы карасаң, ат деле ошого үйрөнөт да. Анан постоянно биринчи биздин девизибиз ошо тазалык. Анан таза болсо аттар да таза турат. Жем берип атканда же ошо суу берип атканда кадимкидей өзлөрүнчө кыйкырышып. Эми келечекте Нур-Султан жакшы даярдаса, жакшы бир жетишкендиктерге жетишет деп ойлойбуз. Биздин да сайыпкерлерибиз бар, Шүрүк деген. Ошолор Нур-Султан бул началар кантип даярдаса, эми негизи баардыгы атты кантип даярдаган ошодон болот да. Анан жокейден да көп нерсе зависит этет да. Баягы убактысында загонго келгенде кой берип, убактысында кайсыл жерде кой берип, кайсыл жерде чаба турган жерлер болот. Ошондо жокейди да үйрөтөбүз. Негизи жокейлер жарышка 2 айга калганда келип атайын даярдашат да. Анан ат өзү дагы мындай сезиш керек да. Үстүндө отурган менен ат экөө бири-бирин сезбейинче жакшылап тур. Эми атты негизи сезиш керек да жокей. Ошондон жакшы ийгиликтерге жетип калат. Турмуштагы жашооңдун маани, маңызы, мазмуну болбосо дүйнөдө өмүр сүрүп, рахат алуунун деле кереги жоктой сезилет. Аны сыңарындай каарманым жылкы баласынын деле ысымы дал ошол мааниде тандалып коюлса керек. Мелдештердин да маани маңызын чагып, мазмунун жетишкендик менен ийгиликте берсин деген аталыш болсо керек. Дегеним, фабула ар дайым сыноолордо сынбай, майсаң, майдарымдуу, ананда маанилүү жүрүш-турушу менен ат сүйүүчүлөрдүн купулуна толуп, ашыктарын артынан ээрчитип жүрөт. Эл тарабынан таразалангандан кийин сыноодо сынбастыгын байкаган сынчылар бир топ ортомчу салып уура тартышканын ат багуучу баса белгилеп кетти. Бирок кызматы көз тайдырып, көркөмү менен көпчүлүктү суктандырган фабула жашоодо оор басырыктуу, токтоо, сылык сыпайы мүнөзү менен саяпкерлердин сүйүүсүнө арзыган. Бул жылкы баласы болгон асыл тукум жаныбарга атасынын гени көбүрөөк басымдуулук кылат. Атасынын сыйчыл кыялы болгондугун багуучулар белгилеп өтүштү. Жашоодо өтө жөнөкөй, анан тазалыгы менен айырмаланган жаныбар канчалык көп чыгаша кетсе дагы ошончо кирешеси болорун баса белгилеген саяпкер аттарын акча менен баалабастыгын айтат. Чуркаса туягынын астынан от чыккан тулпар дагы көп ийгиликтердин башаты болуп, көпчүлүктү таң калтырып, тамшандырып, таңдандырып, далай тайпаларда талисман болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Малжандуу кыргыз баласы асыраган аргымактардын элитасы аталган жылкы жаныбарлары адамга канат болуп, дагы далай мелдештерде маарага жетип саяпкерин ынандырат. Ар бир адам баласы жасаган ишинен майнап чыгарып, маңыздуу жашап өтсө, жомоктордогу жортуулдарга барган жылкылар жакшылык күндөрдө элдин жыргалчылыгы үчүн мелдеште чалса деген жакшы тилекти айталы. Кыргыз элинин турмушунда илгертен бери эле өзгөчө ролду ойноп, адамдын канаты катары пайдаланылган мыкты аргымактар аргымак берүүсүнүн башкы каармандарына айланды. Жылкынын күлүгүн тандап ат чапкан саяпкерлер менен бирдикте аргымактардын кулк мүнөзүн, жашоо турмушун жана алардын тегин аныктап, жашоо образын күндөлүк турмушта көрөрмандарга тартуулап келебиз. Жогоруда жылкы жаныбарларынын мүнөзүнө, күлүктүгүнө токтолуп өттүк.
аларды таптап, эл алдына чыгарган жем тизмесин түзүп, көркүнө көрк кошуп, атак даңкка ээ кылган ат таптаган чабандестер менен ат багуучулар эмгектерин айтып беришти. Мындан ары кулк мүнөзү жана ысмынын чечмеленишине көңүл буруңуздар. Жогоруда биз токтолгон тулпарлар оюн учурунда өздөрүнүн күлүктүгүн, карылуулугун жана дагы кыраакылыгын далилдеп келишет. Алар ар бири өзүнчө бири-бирине окшобогон мүнөзү жана кылык жоругу менен айырмаланып турушат. Жылкы болсо дагы мыктылыгы ушунда. Алгач мен күлүктүн күлүгү, өзүнүн сыпайылыгы, кайратмандыгы жана дагы атак даңкка жетүүдө да алдына ат салдырбаган жылкы жаныбары Манхэттен тууралуу айтып берейин. Аргымактын аты Американын эл эмес, дүйнөнүн эң ири шаарларынын бири, Атлантика океанынын жээгинде, Нью-Йорк штатынын түштүгүндө жайгашкан Манхэттен шаарынын атынан коюлган. Американын негизги маданий жана тарыхый баалуулуктары дал ошол Манхэттенде орун алган. Ушундай мыкты өзгөчөлүктөргө ээ болгон тарыхый шаардын атын алып жүргөн күлүк дагы так ушундай эле бийик кулк мүнөздү өзүнө камтыйт. Бир нече жолу ээсине жеңиш алып келип, ат сүйүүчүлөрүнүн дагы көңүл чордонунан орун алган. Оюн талаасында эң алдыңкы сапта турат. Канчалаган кардарлар көз кызарткан көп сумманы сунуштаса дагы атын ыра көрбөгөнүн айтат саяпкери. Жарышта маарага жетип, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып, атагы аалам жаңырсын деген тилекти айталы. Кезектеги каарманыбыз хан тууралуу айтсак. Хан атына заты жарашкан хандыкындай токтоо мүнөзгө ээ. Аны менен катар эле көп нерсеге моюн сунбаган, көтөрүңкү сапатты өзүнө камтыйт. Оюн талаасында өзүн көрсөтө билет. Негизгиси эрежелерди так сактап, ээсине баш ийүү анын жакшы сапаттарынын бири. Таза тукумдуу бул аргымак кыйын кезеңде кырдаалдан чыгуунун жолун билет. Саяпкерлер дагы тулпардын ханы болсун деген бийик максатта бийик ысымды ыйгарса керек. Кийинки каарманым фабуланын кыял жоругу тууралуу көп нерсени айта кетсем болот. Жаныбар чыныгы жашоосунда өтө эле элпек, бирок беттегенин бербеген татаал мүнөзгө ээ. Бул тулпардын мүнөзү аркылуу бүгүнкү күндөгү кыргыз турмушун көрүүгө болот. Тыным албаган, ар дайым кыймыл аракетте болуп турган, көп учурда бир нерсеге макул эместигин жүрүм туруму аркылуу айгинелеген. Анан дагы көпчүлүк астында өзүн көрсөтүүгө далалат кылган кыйын жаныбар экенин билсек болот. Оюн талаасында да көпчүлүктүн көңүл борборунда болгусу келет. Бирок көп учурда өзүн асырап баккан саяпкеринин тили менен боло алат. Бул мыкты күлүк менин да купулума толду. Демек көптөгөн жылкы сүйүүчүлөрүн дагы кайрыгер калтырбайт деген ойдомун. Хан жаратчу ийгиликтер али алдыда. Жогоруда сиздердин назарыңыздарга биз тартуулаган 3 аргымак тең сиздердин көөлөнүңүздөрдөн орун алды деп эсептейм. Жылкы баласы болсо да адамдар тарабынан көптөгөн көңүл бурууларды, жылуу мамилени жана бийик ишенимди талап кылат. Адам турмушунда канат катары эсептелген жылкыларга баа берип асырай алсак, тулпарлар ар дайым биздин турмушубуздун негизги бөлүгүн түзүп келет. Фабулага жакын жолоюн десем, такыр туйлап жанына жолотпой койду. Бул өзгөчө эрке, анан аябай шок жылкылардын, күлүктөрдүн катарына кирет экен. Жанына киши дагы жолотпойт экен көбүнчө. Анан ушундай элдердин кароосунда аябай ойногонду жакшы көрөт экен. Сиздерде дагы урматтуу телекөрүүчүлөр ушундай аттарыңыздар болсо бизге төмөндөгү телефондорго кайрылыңыздар. Ат багуучулардын жана күлүктөрдүн алдыдагы максаттарына ийгиликтерди каалайбыз.